Азаттыктын Бишкек бюросунун директору Айзада Касмалиева Азаттык жана Настоящее время сайттары жабылып, убактылуу токтотулгандыгы тууралуу маалымат каражаттарынан билгенин билдирди. Анын айтымында кеңсенин жетекчилиги азырынча расмий билдирүү ала элек. Аны алаары менен мындан аркы кадамдарыбызды карайбыз деп Айзада Касмалиева билдирди. Эскерте кетсек, Азаттык радиосунун сайты 2 айга чейин убактылуу жабылган. Бишкекте журналист сабалды. Кол салуу анын кесиптик ишмердүүлүгүнө байланыштуу болушу мүмкүн. Бул тууралуу маалыматты Супер ТВ редакциясы жарыялады. Маалым болгондой, кече 26 октябрда саат 23:30 чамасында Бишкектин Ленин районунда Супер ТВнын журналисти Бактурсун Жоропбеков 4 белгисиз жаран тарабынан сабалганын айтты. Журналисттин айтымында кече күнү редакциянын номерине белгисиз жаран аны издеп чалган. Жана ага чейин да чалуулар болуп, аны коркутуп, үркүтүп жүрүшкөн. Президенттик аппарат 28 октябрга чейин жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө жаңы мыйзам долбоорун коомдук талкууга койду. Бул жалпыга маалымдоо каражаттарына жана журналисттерге гана эмес, веб-сайттарга, блогерлерге, активдүү интернет колдонуучуларына да тиешелүү. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров 27 октябрда иш сапары менен Астана шаарына барды. Мамлекет башчысынын учагы Нурсултан Назарбаев атындагы эл аралык аэропортко конду. Иш сапарынын алкагында президент Садыр Жапаров Борбор Азия, Европа биримдиги лидерлеринин биринчи жыйынына катышып, жогорку деңгээлдеги бир катар эки тараптуу жолугушууларды өткөрөт. Мындан тышкары мамлекет башчысы Казакстан Республикасындагы маданият күндөрүнүн ачылыш аземине катышат. Бириккен Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссарлыгынын кеңсесинин басма сөз катчысы Лиз Троссель Кыргызстандагы саясатчылардын жана активисттердин камалышы жана камакка алынышы боюнча комментарий берди. Ал камалган адамдарды күнөөсүз деп эсептейбиз жана алдын ала камоолор ашыкча болуп, адам укуктарынын эл аралык нормаларына, стандарттарына ылайык болушу зарыл жана мыйзамда белгиленген учурларда гана колдонулушу керек деген эскертти.